Бул ирет Борбордук аянттагы концерттен кийин 5 тонна таштанды чыкты. Кече 31 декабрда майрамдык концерттен кийин Ала Тоо аянтынан 5 тонна таштанды чыгарылды. Бул тууралуу Супер KG порталына Бишкек шаардык мэриянын басма сөз катчысы билдирди. Жаңы жылыңыздар менен урматтуу жарандар. Жаңы жылды майрамдоо салт боюнча Ала Тоо аянтында өттү. Тазалык ишканасынын кызматкерлери өз иштерин активдүү аткарышты. Ала Тоо аянтынын аймагы, Ак үйдүн айланасы, Панфилов паркы, Агропром жана Шопоков чүй көчөлөрүнүн кесилишине чейин тазаланды. Жогорудагы көчөлөрдү тез арада тазалоо үчүн 4 райондон тең кызматкерлер тартылган. Ала Тоо аянтындагы тазалыкты жана тартипти 5 техника жана 50 кызматкер камсыз кылды. 5 тонна таштанды чыгарылды, деди басма сөз кызматынан. Булак Супер KG. Сурамжылоо эң мыкты министр тандалды. Жыйынтык чыкты. Репортер KG эң мыкты министрди бирге тандайбыз деген суроонун алкагында сурамжылоо жүргүзүп, бүгүн 31 декабрь күнү саат 12:00 жыйынтыгын чыгарды. Сурамжылоо бир жума аралыгында жүрдү. Ага 23 министр катышты. 6711 окурман добуш берди. Эң көп добуш алган ички иштер министри Улан Ниязбеков 3733 добушка ээ болгон. Жалпы добуш берүүчүлөрдүн 56%-ына татыган. Экинчи орунга министрлер кабинетинин мурдагы төрагасы Улукбек Марипов жетти. Ал добуштун 13%-ын алып, 870 кишиден колдоо тапкан. Энергетика министри Доскул Бекмурзаев 5% добушу менен 3-чү орунду камсыз кыла алды. Жалпы 334 киши добуш берген. Энергетика министринин 7 добуш менен айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков артта калып, 4-чү орунда калды. Анын жалпы добушу 327 добушка ээ болуп, 5%-га жетти. Жыйынтыгында окурмандар тарабынан эң мыкты министр намына ички иштер министри Уланбек Ниязбеков болду. Булак репортер KG. Аида Салянова Свердлов округунан депутаттыкка талапкерлигин коет. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова кайра шайлоо өтчү номер 29 Свердлов шайлоо округунан депутаттыкка талапкерлигин коет. Бул тууралуу ал Азаттыкка билдирди. Аида Салянованын айтымында анын шайлоого катышуусуна мыйзамдык жактан эч кандай тоскоолдук жок. 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо Бишкек шаарындагы бир мандаттуу номер 27 1 май жана номер 29 Свердлов шайлоо округдарында баарына каршы добуш бергендер көп болгондуктан 27 февралга кайра шайлоо дайындалды. 31 декабрга карата 2 округтан депутаттыкка талапкерлигин көрсөткөндөрдүн саны 9га жетти. Аида Салянова 2010 жылы юстиция министри, 2011-15 жылы баш прокурор болуп иштеген. 2015 жылы Ата Мекен партиясынын тизмеси менен жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. 2016 жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев сүрөгөн конституцияны өзгөртүү демилгесине каршы чыккан. Мындан кийин Саляновага 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген негизде айыпталган. 2017 жылы Бишкектин Ленин райондук соту аны 5 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны экс-прокурор кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Соттун бул чечимин кийинки инстанцияларда күчүндө калтырган. Ушул жылдын март айында жогорку сот Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышына байланыштуу Аида Салянованын ишин кайра карап, мурдагы чечимдерди жокко чыгарды. Аида Салянованын Кримтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча дагы бир кылмыш иши учурда Бишкектин Свердлов райондук сотунун кароосунда турат. Булак Азаттык Чекиторг. Шайлоо чырын көркүнү чыгарган Атазов бийликке жакпай калганда. Парламенттик шайлоодо атаандашын Нурбек Алимбековдон 2000 добуш айырмачылыкта утулган Шайлообек Атазов коомчулукка кызыктай адам катары таанылды. Атырылганы менен жеңишке жетпеди. Депутаттык кресло үчүн катуу тырмышты. Митинг кызычууларды жаратты. Кудайдын буйругу жок экен, жыдып калды. Бул тагдырда Шайлообек мырза мандаттан да жогорку баалуулуктар бар экенин жон терисинен сезип, турмушка философиялык көз карашта ой жүгүрткөндөрдү үйрөнсө эмне? Бул саам буйрбаса кийинкисинде депутат болуш ыктымал. Ага эмне анча кейип-кепчип дүрбөлөң салат. Андан көрө башка жолдор аркылуу деле элге кызмат кылууну ойлонбойбу? Айрым маалыматтар боюнча Шайлообек Атазов чырлаша берип бийликтин кыжырына тийип алганы айтылууда. Аягы кандай бүтөөрүн элестете албайбыз. Булак Карова, KG.
Өзбекстан парламентинин төрайымы Талант Мамытовду өз өлкөсүнө чакырды. Өзбекстан Олий Мажлисинин төрайымы Танзила Нарбаева Талант Мамытовду жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланышы менен куттуктады. Бул тууралуу Кыргызстан парламентинин маалымат кызматы билдирди. Танзила Нарбаева куттуктоо катында өзбек-кыргыз алакасы өнүгүп жатканын белгилеп, парламенттер аралык байланыш эки элдин кызыкчылыгына ылайык бекемделерине, эки тараптуу келишимдер ишке ашырылаарына ишенимин билдирген. Ошондой эле Талант Мамытовду Өзбекстанга иш сапар менен келип кетүүгө чакырып, ишине ийгилик жетишкендиктерди каалаган. 2021 жылдын 29 декабрында жогорку кеңештин 7-чакырылышы ант берип, өз милдеттерин аткарууга расмий киришкен. Жыйындын алгачкы күнүндө төрага шайлоо өтүп, ага Бүтүн Кыргызстан фракциясынан Адахан Мадумаров, Ынтымак фракциясынан Талант Мамытов талапкер болгон. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгында 63 добуш алган Талант Мамытов төрага болуп шайланган. Булак Марал ФМ Чекиткейжи. Кытай Кыргызстанга кайтарымсыз 1 миллиард юань, 13 миллиард сомдон ашык жардам берет. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 31 декабрда мурда эки өлкөнүн жетекчилеринин деңгээлинде жетишилген келишимдерге ылайык Кытай биринчи келишим боюнча 300 миллион юань, экинчи келишимге ылайык 650 миллион юань берет. Бул каражатка эки тарап макулдашкан социалдык экономикалык инфраструктуралык долбоорлор ишке ашат. Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев менен Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дивен келишимге кол койду. 2022 жылы Кыргызстан менен Кытайдын дипломатиялык мамилесине 30 жыл болот. 2020 жылы коронавирус пандемиясы башталгандан учурда чек арасын толук жапкан Кыргызстан 1,5 жылдан бери Кытай менен соода алаканы жакшы жандантуу аракетин көрүүдө. Булак жараян. Жаңы жылдык кызыктар. Аяз ата менен аяз кыздар жарым жылаңач бийлешти. Орусиянын Орехово-Зуево шаарында жарым жылаңач аяз аталар менен аяз кыздар бирге бийлешти. Бул видео социалдык тармактарга жарыяланды. Орехово-Зуеводагы жарым жылаңач аяз кыздар баарына жаңы жылдык маанай тартуулоону улантууда. Бул жолу аларга бир нече аяз аталар кошулду. Видеону төшөккө оронуп көргөн жакшы деп жазган автор. Интернетке жарыяланган кадрларда жарым жылаңач эркектер менен аялдар кичинекей балатынын фонунда бийлеп жатышканын көрүүгө болот. Булак Супер Чекиткейжи. Нью-Йорк эмес, бул Бишкек. Жаңы жыл түнүндө борбордо тартылган сүрөттөр топтому. Ар бир майрамдын өзгөчө каадасы болот. Анысы кандай? Жаңы жыл майрамы балаты жана асманга салют атуу менен өзгөчө десек болот. Жаңы жыл түнү Бишкек шаарында атылган салюттардын сүрөтү бир шилтемеде. Булак Супер Чекиткейжи.